Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Атышбекович. Июнь айына кошумча алынчам жок, мен ушу трибунадан айтып коеюн деп атам. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, бир эмес эки жолу жогорку кеңеш чимкирикке айландык. Коомчулукта сөз кылып атат. Бул жогорку кеңеш эмне унчукпайлы отура береби? Мына сизге төрөгө катары кайрылып коеюн. Туйгуналыны өңүң жакпайт дегенде эмне кылды? Ваше лицо мне не нравится деп каткырды публично. Аны журналисттер талап жеп кое баштады. Экс-президентибиз урматтуу жогорку кеңешти чимкирик деп улам айтып атат. А биз унчукпай отурабыз. Сиз биздин укукту коргошуңуз керек. Дастан Атышбекович, сиз төрөгасыз. Адам сөз сүйлөгүчө сөз адамдын кулу дейт. Сөз ооздон чыккандан кийин адам сөздүн кулу дейт. Ооздон чыккан сөзгө жооп берсин, сиз жоопкерчилигин сураңыз. Мен жогорку кеңештин атынан айтып атам. Берде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Ошон үчүн сөздү абайлап сүйлөш керек. Чоң рахмат. За наше понимание, а всем лишним мы говорим: давай, до свидания. Ну давай, поехали. Давай, до свидания. Давай, до свидания. Болгарский перец на измене не следил за троном, не фильтровал трассу, трамбовал прессу. Хотел помериться хуями с новой школы, а оказалось хуй-то маленький, король голый. То говно, что засохло, больше не всплывет. Откроешь рот, получишь туда свежий твит. А ты пока своди дружков на свидание, а мы тебе споем: давай, до свидания. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бүгүн сөз алып чыгууга аргасыз болдум. Анткени жакында 8 июнда форумдун астында сүйлөгөн сөзүндө мурунку президент Атамбаев оозуна келгенде сүйлөп, ушу менен 3-чү жолу парламентти мазактап, аброюна шек келтирди. Жоопту берүүгө туура көрдүм. Сөздөрүндөгү калптарын угуп таң калдым. Эки сөзүнүн бири курулай калп. Мен дагы жоң гана сөз кылбай фактылар менен далилдеп кетсем, сөзүндө айтып жатат: мен бийликке келгенде 2010 жылы мугалимдердин айлыгы, медиктердин айлыгы, милиция кызматкерлеринин айлыктары 2000 сомдон болчу дейт. Азыр милициянын айлыктары 15 000 сомго жетти дейт. Чегара кызматкерлеринин айлыктары да 2000 сом болчу деп андан мурунку сөзүндө айтты эле. Атайлап мен билим берүү министрлигине, Ички иштер министрлигине, чегара кызматына запросторду бердим. 2010 жылы жана бүгүн айлыктары кандай экен деп. Мына чегара кызматыныкы 2010 жылы офицерлер 12 700 сом алчу. Бүгүнкү күндө 18 000 сом алат. Демек өсүш бир 30% тегерегинде болгон. Билим берүү тармагында ооба аклат өскөнү менен категорияны, эмгек стажын алып койгондон кийин өсүш ашып кетсе, бир 20-25% гана өстү. Бул мына милиция кызматкерлердин айлыктары дагы 15 000 сом, бул жогорку кызматтагылардыкы. Алгачы жаңы иштеп баштагандардыкы тилекке каршы андай эмес. Милиция кызматкерлери да 2010 жылы жок дегенде 4-4,5 000 сом алчы, бүгүнкү күндө бир 6-7 000 сом төмөнкү айлыктары. Демек, бул жалган маалымат. Зарплата учителей была 2000 сом и врачей. Милиция получала 2000 сом. Это сейчас все говорят 15 мало. Да, мало, но было 2000. В этой
этой битве престолов кого-то явно посадят на кол. Филипп, будь в тренде, уже носи юбки в пол. Поставь Азиза Мразиша на рабочий стол. Хотя стоп, вольните с ним совместку вальтон. Джигурда, джигурда, джигурда. Как заклинание, чтоб ваша мода не коснулась меня. Вы все поете как мужик, что поймал езя. Ты кто такой? Давай, до свидания. Мамлекетте болуп аткан ар кандай экономикалык, социалдык маселелерди чечүү боюнча бүгүнкү чечиле турган, кабыл ала турган мыйзамдар жөнүндө кеп кылсак жакшы болот эле. Тилекке каршы биз азыр убактыбызды мындайча айтканда ушу кийинки экс-президенттин сүйлөгөнүнө бир гана депутаттар эмес, мыйзамдуу шайланган президенттин адресине, элдин адресине, партиялаштарына, парламенттеги фракциянын адресине айткан сөздөрү мен үчүн дагы унчукпай калууга, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүк бербеди. Биз эми жаштар азыр кийинки муун жакшы билбеши мүмкүн. Бирок ушу илгертен чогуу келген, ушу мурунку Акаев, Бакиев деген ошолордун режим менен күрөшүп, митингдердин баарына катышып, жаныбызды оозубузга тиштеп, тобокелчилик менен далай кыйынчылыкты баштан өткөздүк элек. Ошондо ишенип, ушу досум бийликке келе турган болсо, таза иштеп, мамлекет үчүн иштейт деп терең ишенгем. Мен деле ошо мезгилдеги канча миңдеген адамдар митингге чыгып, канча кишиси курман болду, канча эл жапа чекти, канчалары мындайча айтканда репрессияга туш келди. Анын арасында ошо жанда жүргөндөр биз дагы четте калган жокпуз. Меники кыска. 2 мүнөт. Урматтуу депутаттар, мен Канат Исаевдин айтканын, Талант Маматовдун айтканын толугу менен кабыл алам, жана айткандарына ишенип, мындай ынанам. Бирок Өмүркулов Исанын чыкканын мен туура эмес деп эсептейм. Анткени ушул жерде Текебаев, Атамбаев болуп турганда жоопко тарталы, узурпация кылды, кылмыш кылды. Парламент сынбасын, элита сынбасын, эл сынбасын, конституция сынбасын деп атканда Иса Өмүркулов чыгып ушул жерден эмне деп айтып атасың? Ал деген биздин улут атасы деген киши бүгүн чыгып башка 180 градуска бурулуп башкача сүйлөп атат. Мен Атамбаевди коргогон жокмун. Сөздү мындай бурмалабагыла, урматтуу мындай депутаттар. Мен болгону Иса Өмүркуловдун чыгып айтканы туура эмес деп атам. Бүгүнкү күндөгү саясаттагы эки жүздүүлүктүн мындай принциптер ушундан бузулуп атат да. Жок дегенде унчукпай отурбайбы бүгүн? Ребята, 10-й Б! Достало это. Петрович, ну чё Еще надоело уже мне это все. Математика, царица наук у вас. Ну хорошо, математика. А история, как ты сказал, собачья. Потом мы удивляемся, а почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они охуенные математики. Знают только, как отнимать, делить и приумножать свое. Вот и все. Петрович, я сроду тебя таких слов не слышал. Че ты завелся? Потому что достали все эти вот здесь, понимаешь? Теперь они заставляют детей будки ваши строить. Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не из кого. Из двух пи***расов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Ты знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***аса. Да потому что да, понятно. Конечно, он пи***ас, да ну лучше его, те-то хуже. Вась, да пойдем хряпнем, у меня заначка есть. Главное, приходят эти потом пи***асы к власти. Пиздят и пиздят, пиздят, и пиздят. Ударения разные, смысл один и тот же. И всем похуй, понимаешь, тебе похуй, мне похуй, нам всем похуй. Не похуй на маленький, понимаешь, а здоровый такой, похуй, пришел нам всем. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы устроил. Кортежи, на льготы, ваши, на дачи, на всех вас, сука, на чтобы простой учитель жил как президент. А президент этот, жил как учитель.
Это я тебе, как учитель истории, говорю. Хотя тебе блядь, пи***цы.